ВИЧ илдетинен жабыркаган бул каарманыбыз өзүнүн ысымын, жүзүн жашыруу шарты менен гана интервью берүүгө макулдугун берди. Анткени аны аяр кароо же коомдогу кодулоо менен басымтууга дуушар болууну каалабайт. Жалал Абад шаарында жашаган тургун жогорку окуу жайда артыкчылык менен бүткөн. ВИЧ адамдын иммундук жетишсиздик вирусун жуктуруп алган каарман күн сайын дары дармекти ичүүгө аргасыз. Бул илдетти мен өзүм оюм боюнча кыздардан жуктуруп деп ойлойм да. Ошол бардык эле элдерде эле окууну бүтүп Бишкекке барып иштеп жүргөнүбүздө достор менен ойношуп кыздарга барганбыз. Ошол жакта да көп баргандыктан жыныстык катнашта бейтааныш келиндер менен болгон. Ошондо жуктуруп алган деп ойлойм. Үйлөнүп аялым жокко турганда билип калдык. Азыр Кудайга шүгүр, дары ичип, аялым жакшы, балдарым таза. Жалал Абад областык СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борборунун маалыматында ушул жылдын 10 айында эле Жалал Абад областы боюнча 500дөн ашуун жаран ВИЧ илдетине чалдыккандыгы аныкталган. Область боюнча Сузак районунда бул дарт менен ооругандар басымдуулук кылса, өлкө боюнча Жалал Абад шаары 5-орунда турат. Баягы биздин өзүбүздүн саламаттык сактоо министрлигинин буйругу боюнча баягы ушул ВИЧ илдетине текшерилсин деген көрсөтмөсү бар оорулар гана баягы текшерүүдөн өтүп калып атат да. Ал эми баягы дени сак, өзүн баягы деним сак деп эсептеген, бирок ВИЧ илдетин жуктуруп аны да билбеген жарандарыбызды табуу биз кыйынчылык болуп атат. Себеби көбүнчө мына биз анализ жасаганда биздин жарандар Россия Федерациясына чыкканда же болбосо коңшулаш Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө барганда жуктуруп келип атышат дагы. Оорунун баягы белгиси пайда болгонго чейин бир топ жыл өзүн жакшы сезип жүргөндүктөн алар баягы учурунда кайрылышпайт. Бүгүнкү күндө бизде ВИЧ илдетин мына быйылкы жылга карап көрсөк 80% бул баягы жыныстык жол менен жуктуруп алгандар да. Эгерде биз баягы кан аркылуу жуккан учурга же болбосо ВИЧ илдетинен энеге жуккан учурларды биз медицина кызматкерлери көзөмөлгө алып ага бир таасир тийгизгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз болсо, ал эми баягы эң биринчи эң көп жуктуруп аткан бул жыныстык жолго бул ар бир адамдын өзүнө тиешелүү болуп калып атат. 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИД менен күрөшүү күнү. Бул датага отурлай Жалал Абад шаардык мэриясы ден соолугуңуз үчүн жылына бир жолу текшерилип, оорунуу учурунда алдын алып калыңыз деген чакырык менен жаштарга дарт тууралуу түшүндүрмөлөрдү беришти. Жыл сайын мектептерде мисалы сентябрдан баштап майга чейин ар мектепке барып профилакториялык инфекцияларды өтөбүз. Анда окуучулар өзүнө пайдалуу кеңештерди университеттерде да өтөбүз. Окуу жайларда ар кандай түрлүү ишканаларда, мисалы жолдордо токтотуп туруп эле СПИД бул жаман оору, жаман илдет деп кеңири жайылтабыз да Кыргызстанда. ВИЧ СПИДке чалдыккан адамдардын өмүрүн күчтүү дары-дармектер менен гана узартуу мүмкүн. СПИДтин глобалдык фондусунан бөлүнгөн каражаттарга күчтүү дарылар, препараттар сатылып алынып, бул оорудан жабыркаган бейтаптарды акысыз дарылоо жүргүзүлөт. СПИД менен ооруп жаткан больнойлор менен дагы иштешебиз. Аларды баягы коомдо өзүнүн мындай коомго кошулуу максатында аларга группа поддержкаларды өтөбүз. Билесиңер, СПИД менен ооруган адамдар баягы өзүнүн стигмага алат да. Мектептерге барганда биз көбүнчө эле стигмага токтолобуз. Ооруп жаткан больнойду бөлбөш керек. Бул оору менен ооруган адам таблеткасын ичсе, ал мындай коомго коркунучу жок. Ошол себептен ооруп калганда ооруну кандай кабыл алыш керек жөнүндө дагы айтабыз. Бул өтө коркунучтуу эмес азыркы мезгилде. Бунун дарысы бар, бирок эми толук айыкпайт, бирок өмүрүн узартат да. Кыргызстанда ВИЧ илдетин жуктуруп алган 8000 жаран катталган. Жыл өткөн сайын өсүп жаткан коркунучтуу дартты алдын алуу аракеттери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.